баягы башка жумуштарын бүтүрүп, буттарына туруп, аны муну болуп дегендей. Анан бул апалар кечирип койсун, эми 10 жылдан кийин булар ошо ырдай турган акыбалда болобу, кандай карлыкка жетет, анан үн деле карайт да. үн деле карайт, анан ошол учурда чыга алабы, андан көрө ушул убактысын өткөзбөй момундай өнөр тээп турган учурда көкүрөгүн ошол апаларды чыгарып, ушулар көрүнүп калса экен, ушулар бир элге көрүнүп, ичиндегилердин ичинде мындай эфирден көрүнүп, неберелерине чейин көрүнүп, ушундай көрүнүп калса экен деп, өнөрлөрүн тартып алып калса экен деген ойдомун да. Анан ушу жана биякта да бир тааныштарым сурап калды. Жалаң эле ушу апалар менен жаштардан деле алып келбейсиңби дегендей. Анан эми жаштар менен деле келип жүрөм, Кудайга шүгүр. Анан тиги ушу апаларды, эжелерди, жаш курактар үйдө эле калган ушулар менен ушуларды чыгып көрүнүп калса экен деп. Туура айтасыз, туура айтасыз. Эл арасында чыккан дагы катылып жаткан таланттарды чыгара бериңиз. Рахмат. Буюрса. Дарик эже, эми кайрадан сөз кезеги сизге келди. Сиз азыркы учурда Кыргыз почтасында иштейт экенсиз да. Аякта эмне кызмат аткарасыз? Почтальон. Почтальон. Эмне таратасыз? Пенсия таратасызбы? Пенсия таратабыз, кат таратабыз дегендей газета. Азыр кат жазгандар барбы? Толтур азыр. Чет мамлекеттен келет, Америкадан, Франция, Канада деген кат келип турат. Телефон чыккандан кийин почта деле жоюлуп калды дегендей дагы Жоюлбай. түшүнүктөр бар да. Жоюлбайт го ошо каттар көп эле келет азыр деле. Кайсы мамлекеттерде? Бизден